Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Urmatlı okuyucular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды улантып атабыз. Өткөн темабызда Хиярул Айб деген теманы өттүк эле. Тактап айтканда, эгерде сатып алган буюмубузда сатуучунун жанында пайда болгон бир кемчилик кайра билинип кала турган болсо, кардардын колунда кайра кайтарып берүүгө же болбосо ошол келишилген акча менен алууга укуктуу деген теманы өттүк эле. Бүгүнкү темабыз Кудай Таалам буйрса батыл, фасид, макрух, анан мавкуф соодалары тууралуу болмокчу. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин, башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин, адал рызкы насип кылсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бабул байил фасид. Фасид соодасы тууралуу бөлүм. Урматтуу окуучулар, бул теманы фасид соодасы тууралуу деп айтканына карабастан, бул теманын ичинде жогоруда айтканымдай батыл соода дагы айтылат, фасид соода дагы айтылат, мавкуф соода дагы айтылат, макрух соода дагы айтылат. Андыктан булардын ар бирини биз билүүгө тийиштүүбүз. Батыл, биздин Ханафи мазхаб боюнча батыл соода менен фасид сооданын ортосунда айырмачылык бар. Аны билишибиз керек. Ошондой эле калган соодаларды дагы билишибиз керек. Эми батыл соода деп эмнени айтат десе, бул асылы дагы, сыпаты дагы дурус болбогон сооданы айтат. Асылы жана сыпаты дурус болбогон сооданы эмне деп коет экен? Батыл соода деп коет. Такыр эле дурус болбогон сооданы айтат. Бул качан болот? Бул тууралуу Ханафи мазхабтын аалымдары ошол батыл соода деп эмнени айтат десе, мына ошол соода сатыктын рүкүндөрү деп биз айткан нерселерде, же болбосо башкача айтканда жанагы биз соода сатыктын шарттарын айткан кезде шарту шурутул иниқад деген бир теманы айттык эле. Мына ошол нерселерге кандайдыр бир ошол айтылган шарттардын бири табылбай турган болсо, ошондо соода эмне болуп калат? Батыл болуп калат. Кандай деткенбиз? Сооданын рүкүнүнө же сооданын махал, жанагы соода кылына турган нерселерде кандайдыр бир туура эмес нерселер табыла турган болсо, о амалдар табыла турган болсо, мына ошол соода батыл деп аталат. Мисалга, ошол рүкүнүгө зыян тийсе дедик, ошол рүкүнүдөн максат бул ижаб менен кабул. Ал эми махаллыга зыян тийсе дегенден максат бул сата турган буюм менен же ошол акча дейт. Буларга болгон немени аалымдарыбыз эмне деди? Экиге бөлүп карайт. Бай батилди Ханафи мазхабтын аалымдары экиге бөлүп карайт. Биринчиси эмне дедик? Ижаб менен кабулга зыян тие турган болсо, ал соода батыл болот. Мисалга, bunun bir kança misalları var. Hem bir iki misalını ayıp ötüp keteli. Birinci misalı, biz sooda satıktın başında janağı şartlarını aytkan kezibizde sooda kalgan adamlar emne olsun dedik? Akıllı, estüğü olsun dedik. Anan jaş bala bolsa da ele, bir akıllı, estüğü bol oturgan bolsa, satsam mülkümden çıgat, satıp alsam mülküme kiret degen derecede akıllı jete turgan bolsa, sooda dürüst bolot dedik. Andıktan egerde akıllı, estüğü emez, janağı жинди адам соода сатык кылса, же болбосо жанагы акылы жетпей турган, акты карадан ажырата билбей турган жаш балдар соода кыла турган болсо, ал соода батыл болот. Экинчи мисал, биз ал шарттарды айтканда мынтип айттык эле. Эгерде соода келишимин түзгөн кезде эки адам болуш керек. Бир адам эки тараптан эмне кыла албайт? Соода сатыкты саттым, сатып алдым деген сөздү айтууга укугу жок дедик эле. Ошондуктан эгерде бир адам ушундай эки тараптан өкүл болуп алып туруп саттым, сатып алдым деген сөздү айта турган болсо, анда бул соода дагы эмне болбойт? Дурус болбой, батыл болуп калат. Үчүнчү мисал бере турган болсок, жокоруда айттык эле, ошол сунуштоо кабыл кылуу менен шайкеш келиш керек. Эгерде сунуштоо кабыл кылууга шайкеш келбесе, соода эмне болот экен? Батыл болуп калат. Мисалга мен айттым, мына ушул 100 килограмм будайды 100 сомго саттым дедим. Сиги кардар айтты, макул ошол 100 килограмм будайыңызды 100 сомго алдым десе, ошондо соода дурус болот. Ал эми эгерде мен 100 килограмм будайды 100 сомго саттым деген кезде, ал киши 90 килограммыны 90 сомго алдым дей турган болсо, анда соода эмне болуп калат? Батыл болот.
да бул жаңы сунуштоо катарында болот деп мурунку сабакта айтканбыз. Же болбосо кабыл кылуудан мурун жанагы кабыл кылуудун ыктыяры мисал жоюлуп кетсе дейт. Мисалга сатуучу адам мен саттым ушул буюмду дегенде сатып алган адам эмне деди? Сатып алган адам сатып алдым деп айтканга чейин жанагы экөөбү эки жакка басып кетип калды. Же тиги отурган эле ордунан турду. Же соода сатыкка тиешеси жок, бир башка амалды жасай турган болсо дагы мына ошондо жанагы сунуштоо эмне болот экен? Батыл болуп жоюлуп кетет. Экинчиси эмне дедик? Фи махаллил бай. Жанагы сата турган нерсенин ордуна дегенде сата турган товар жеке акчада кандайдыр бир туура эмес нерсе табыла турган болсо, шарият тыйган нерсе. Ошондо дагы соода батыл болот дедик. Мисалга жанагы акча же болбосо товар эмне болду? Шариятта мал болбой турган бир нерсе болуп калды. Мисалга айталы, арам өлгөн малдын этини акчага сатты дейли. Ушунда соода эмне болуп калат экен? Батыл болуп калат. Же акча дегенде бартер кылган кезде, мисал айталы, арам өлгөн малды аракка сатып алды деп коелу. Арак акча болду, тигиси эмне болуп калып атат? Айталы, арам өлгөн мал болуп жатат. Мына ошондой болгон кезде дагы эмне болуп калат экен? Соода батыл болуп калат. Эми батыл сооданын өкүмү эмне десе, такыр жанагы соода саттыктын талаптары табылбай калат. Тактап айтканда, ошол батыл соода менен келишим түзгөн болсок, сатып алган буюм сатып алуучунун кардардын мүлкүнө кирбейт. Эгер канчалык колуна алса дагы анын мүлкүнө кирбейт. Андыктан эгерде сатып алган батыл соода кылып туруп, сатып алып, аны үчүнчү жакка сата турган болсо, же болсо азат кылып ие турган болсо, кул сатып алып, анда ал азат кылгандыгы, үчүнчү жакка саткандыгы ал эмне туура эмес болуп калат. Кыскасы, байлык жанагы мал, сатып алган буюм мунун мүлкүнө кирбейт, акчасыга тигиси ээ чыкпайт. Ал сооданы кайра жоюу мойнубузга эмне болот? Милдет болуп калат. Бул батыл соода. Ал эми фасид соода эмне десе, Ханафи мазхаб, жана жокоруда айтканыбыздай, Ханафи мазхаб батыл соода менен фасид сооданын ортосунда айырма коет. Фасид соода эмне десе, фасид соода дегени бул асылы дурус, васфында проблема бар. Асылы дурус, негизги жанагы шарттар табылып атат. Жокоруда айткан шурутул иниқод бар. Бирок фасид болуунун себеби башка бир нерсе себептен болуп жатканда эмне болуп калат экен? Фасид соода болуп эсептелет. Васфы да туура эмес нерсе пайда болгондон асылында эмес. Асылы дурус дегенден максат жанагы соода келишимин түзүп аткандар, балагачка жеткен адамдар, алмаштырылып аткан нерселер мал, проблемасы жок бул жагдан. Бирок фасид болуунун себеби башка жактан келип атат. Ал башка жакта келгендигини биздин аалымдарыбыз өздөрү мисалдар менен түшүндүрүп кеткен. Мисалга, эң биринчи ошо сооданын фасид болуусуна себеп боло турган нерселердин бири бул акчада. Акчада бир проблема пайда болот. Кандай проблема? Акча арак же чочко болот. Акча арак же чочко боло турган болсо, бартер кылган кезде, мына ошондо эмне болуп калат экен? Соода фасид болот. Бул жанагы зиммилерде, башка диндин өкүлдөрүндө бизде чочко менен арак бизде мал болбогондуктан, бирок зиммилерде мал болуп эсептелет. Башка диндин өкүлдөрүндө мал болуп эсептелгендиктен, бартер кылган кезде эгерде арак менен чочко акчанын ролун аткара турган болсо, мына ошондо эмне болуп калат? Соода фасид болот. Акчанын ролун аткара турган болсо. Жакшы эске алыңыздар, азыр кайсыл учурда акчанын ролун аткарат деген нерселерди кийин айтабыз. Экинчиси, кайра эле ошол акча маселесинде көйгөй пайда болот. Кандай көйгөй десеңиз, жанагы акча белгисиз болгондуктан талаш тартышка, мындай бир кардары менен жанагы неменин ортосунда, сатуучунун ортосунда кандайдыр бир талаш тартышка алып баруучу бир себеп пайда болот. Акча белгисиз болгондуктан. Балким акчанын жынсы белгисиз. Мисалга, мен бир малга сатып алдым деди да, кандай мал ал? Белгисиз да, ал атбы, койбу, эчкиби, акчабы, эмне биз билбейбиз дейли. Же болбосо ошол малдын сыпатында белгисиздик бар. Бир кой берем деди, кандай кой берет? Түрү белгилүү. Түрү белгилүү кой, бирок кандай кой берет? Чоң койбу, кичине койбу? Белгисиз. Же өлчөмү белгисиз, же мөөнөтү белгисиз. Мына ошондой боло турган болсо, келечекте бул акча маселесинде сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда проблема пайда болгондуктан, бул соода дагы эмне болот? Фасид соода болуп эсептелет. Үчүнчү мисал бере турган болсок, акча тууралуу такыр сөз болбой эле сатып алууду айтат. Унчукпай келет да алып кете берет. Кээ бирлер бар го, жазып коюңуз да кете берет, баасын да сурабай кете берет.
Билбейт, ал эл катары баасы ценасы канча болсо жазып койсуң десе проблема жок. Такыр эле билбей ошол базар баасы деп басып кете берет. А кээ бир жерлерде базар баасы бирдей эмес да, бир калыпта эмес. Бири бийик, бири төмөн болушу мүмкүн, көтөрүлүп кетиши, түшүп кетиши мүмкүн. Баа бирдей стабилдүү турбайт да. Стабилдүү турбагандыктан акча эмне болуп калат? Белгисиз болуп калат. Кийин келип туруп, балким бул бир канча товар алып кетти. Анан акырында келгенде 10 сомдук нерсени бул 100 сом деп кое турган болсо, ортодо эмне пайда болот? Талаш тартыш болот. Ошон үчүн акча тууралуу сөз кылбай эле соода кылып кетүү эмне болбойт экен? Дурус болбой калат, фасид соода болот. Экинчиси, бул сатыла турган буюмда бир туура эмес нерсе табылгандыктан, соода фасид болот. Ал кайсыл? Жанагы сатылып аткан буюм талаш тартышка алып бара турган деңгээлде белгисиз. Талаш тартышка алып бара турган деңгээлде белгисиз. Мүмкүн түрү белгисиз, же түрүнү белгилүү болсо, ошону дайындаганы белгисиз, же өлчөмү белгисиз болуп, эмне болуп калат? Ал сооданы эмне кылып коет экен? Бузуп коет. Экинчиси ушул. Үчүнчүсү, жанагы сатыла турган буюм гайры мақдуру таслим дейт да. Сиз аны дароо тапшырып берүүгө эмнеңиз жетпейт, алыңыз жетпейт. Тиги бир куш учуп кетип атса, мен ошол кушту сага саттым дейт да. Аны ошол кезде алып кармап тапшырып берүүгө алы жетеби? Алы жетпейт. Ошон үчүн бул да ушул фасид болушуна себеп болот. Төртүнчүсү, ошол келишимде өзүндө бир туура эмес маселе коюлгандыктан эмне болуп калат? Соода фасид болот. Кандай десе, баянгы соода келишимин түзүп аткан кезде соода келишиминин талабына ылайык болбогон бир шарттарды коюу. Соода келишимин түзүп аткан кезде соода келишимине дал келбеген, соода келишиминин талабына туура келбеген бир шартты коюу дагы сооданын фасид болуусуна себеп болот. Мисалга айтсак, мен Айдар Шейхтин үйү бар. Айдар Шейх, мен сиздин ушул үйүңүздү сатып алдым десем, Айдар Шейх, мейли мен сизге саттым, бирок мен 1 ай жашап турайын дейт да. Бул соода келишиминин талабына каршы, себеби мага саткандан кийин ал үйдү мага бошотуп бериш керек, ал үйдө жашабаш керек. Анда мен кайра рухсат берсем гана, жаңыдан келишим түзүп, мен бул кишиге мейли жашап туруңуз деп айтсам, ошондо болуш керек. Азыр бул жерде бир тарабына эмне болуп калды? Пайдасына бир шарт коюлуп калды. Ал бул тууралуу дагы төмөндө Кудайым буйрса эмне болот? Келет. Кыскасы, мына ушул себептерден соода эмне болуп калат экен? Фасид болуп калат. Ал эми бунун өкүмү эмне? Фасид сооданын өкүмү эмне десе, алымдарыбыз фасид сооданын өкүмдөрү тууралуу мынтип айтышат да. Фасид соодада туура эмес жол менен, ыплас жол менен, арам жол менен, эгерде ошол арам жол, туура эмес жол, бирок ошого карабастан жанагы эгерде сатып алган буюмду кардар колуна алса, ага эй чыгат. Бирок арам жол менен эй чыгат, туура эмес жол менен дейт. Андыктан арам жол менен эй чыккандыктан ага төмөнкү эрежелерди аткаруу мойнуга милдет болуп калат. Эң биринчиси, бул соода эмне болду? Дурус эмес. Себеби шарият жолу менен болгон эмес. Бир. Экинчи маселе, эгерде жанагы сатып алган адам, фасид соода кылып сатып алган адам колуна алган болбосо, ага эй чыкпайт, жана аны иштетүүгө эмне болбойт? Укугу жок болуп калат. Бул эки. Үчүнчүсү, эгерде колуна алган болсо, анда кайра ал сооданы жоюп, буюмду кайтарып берүүгө эмне болуп калат? Милдеттүү болуп калат. Төртүнчүсү, эгерде жанагы буюмду колуна алды да, алгандан кийин эй чыгат, жанагы арам жол менен эй чыгат. Андыктан аны жегенге, ичкенге, кийим болсо кийгенге укугу жок. Кийим болсо укугу жок. Болгону качан укуктуу болот? Кайра жанагы сооданы жоюш керек да, кайра сахих соода кылса, ошондо гана укугу бар. Эми бешинчиси, мына ошол колуна алгандан кийин арам жол менен эй чыкты да, бирок ага колуна алгандан кийин аны менен кандайдыр бир мамилелерди, бир муамалатты жасаса, дурус болот. Мисалга, үчүнчү жакка сатып ийе турган болсо, ошо саткандыгы дурус болот, бирок жанагы түшкөн киреше адал болбойт, аны садака кылыш керек болуп калат. Түшкөн киреше, мисалга мен бир 10 сомго бир буюмду фасид соода кылып алып, 12 сомго саттым. 2 сом андан киреше таптым. Мына ошол 2 сом мага арам, аны мен эмне кылбашым керек? Өзүмө иштетпей, аны садака кылып андан кутулушум керек. Эми 6-нчы нерсе, биз эмне кылышыбыз керек жана фасид соодада? Эгерде жанагы сатып алуучунун кардардын колунда жанагы буюм жок болуп кетти.
Жок болуп кете турган болсо, же кайра кайтарып бербей турган деңгээлде бир келишим түзсө, бир азат кылып ийди, кул болсо мисалга азат кылып ийди бар. Анда окшошу болсо окшошуну кайтарып беришим керек. Окшошу жок болсо баасын кайтарып берип, жанагы мурунку мен өзүм берген акчаны кайра алышым керек. Эреже ушундай. Мисалга Улукбек байкенен мен эмне сатып алдым? Bir kul. Mına uşul kuldu aldım da 3. jaka satıp eddim. 3. jaka satıp eddim mi? Mına uşul Uluk baykeden emi kulda okşoşu bolboyt. Ben tigini kayra kaytarıp emne kıla albayım? Ala albayım 3. jaka satıp. Emi Uluk baykeden men janagı kuldun nesini baasını töle berem. Kıymatlı, kelişilgen ememez. Bazardagı kıymatını, baasını töle berem de. Anan Uluk baykeden emne deyim? Taksırım, emi siz uşul akçanı kaytarıp beriңiz, men sizge bergen akçanı dep. Kayra alışım gerek bolot. Erecesi fasit sodanыкы ушундай. Ошон үчүн fasit soda дегенде мына ушундай түшүнүшүбүз керек. Эми 3-чү түр бул китебибизде азыр темабызда айтыла турган темалардын 3-чү түрү мауқуф сода дедик. Мауқуф сода дегени бул асылы да дұрыс болот, сыпаты дагы дұрыс болот. Болгону эмнеге болот? Башка бир адамдын акысы ага байлангандыктан, башка бир адамдын акысы бар болгондуктан ал сода дұрыс болусу же болбосу ошол кишинин, жанагы акылуу кишинин көз карашына не болуп калат? Көз каранды болуп калат. Мисалга мен Ажи Мураттын телефонуну Ажи Мураттан рухсат албай туруп Жумадилге сатып ийдим. Ошондо эмне болот? Ушул сода дурус болуу менен болбоодун ортосунда токтоп турат. Эгерде Ажи Мурат рухсат берсе, сода дурус болду. Эгер Ажи Мурат рухсат бербесе, анда сода эмне болбой калат? Дурус болбой калат. Ушуну эмне деп коет экен? Бай мауқуф деп коет. Андан кийинки сода макрух сода. Бул жерде макрух соданы да баяндайт темабызда. Макрух сода деп, бунун асылы да дурус, асылы да дегенде жанагы rükündöründe hiç bir kemçilikler yok. Sıfatları dağın bardығы tavılып атат. Жанагы фасид кылуучу эрежелер эч нерсе жок. Бардығы жакшы болгону анын жанында bir макрух чогуу болгондугун айтат. Bir тыюу бар. Мисалга жума күнү азан айтып жаткан кезде имандуу Кудай Таалага ишенген адам соода сатыкты токтотуп туруп жума намазга барыш керек. Бирок бул токтотпой азан айтып жатса дагы эмне кылып атат? Соода кылып атат. Акылдуу өстүү адам соода келишими туура болуп атат. Бирок жанагы Аллах Таала сен соода сатыкты токтот дегенди укпай, бул соода кылып жаткандыктан бул соода эмне болуп калды? Макрух болуп калды. Мына ушундай кыскасы канча түр жөнүндө өтөт экенбиз? 4 түр жөнүндө өтөбүз, Кудайым буйрса. Эми бул жерде дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, жакшы эске алыш керек. Ошол эрежени сактасаңыз, эрежени билсеңиз, азыр теманы батыл менен фасидти жөн эле ажыратасыз. Жана жокоруда айтылган нерселерди эске алыш керек. Батыл менен сыпат. Мына төмөндөгү эреже дагы аябай пайда берет ушул нерсеге. Караңыздар. Сиздердин китебиңиздерде да болушу мүмкүн, меникиде 4-хашияда. Фасид менен батылды ажыратуу үчүн бир эреже койгон алымда. Эрежелер ушул: эгерде бартер болуп жаткан нерселердин бири самави динде, дайча айтканда Тоуротто, Инжилде дейли, мал болуп эсептелбесе, анда бай батыл болот. Бай не болот экен? Батыл болот. Алмаштырып атканынын бири дагы болсо, мисалга арам өлгөн кой, кан, малыбы? Мал эмес. Мына ушул нерселерди сата турган болсоңуз, мейли акча кылып сатыңыз, мейли товар катарында сатыңыз. Айырмасы жок, эмне болот экен? Соода батыл болот. Бул бир. Экинчиси, эгерде ошол алмаштырылып аткан нерселер, бартер болуп жаткан нерселер бир диндердин биринде, мисалга христиандарда дейли, же еврейлердин дининде эмне болсо, мал болуп эсептелсе, кээ биринде мал эмес болсо, мисалга аракты ала турган болсок, аларда мал, бизде исламда эме эмес, мал эмес. Мына ушундай боло турган болсо, эми карайбыз. Караңыздар. Эгерде акча болсо, анда бай фасид болот. Акча болуш үчүн эмне? Би тамгасы араб тили менен айтканда, кайсыл сөздүн башына келсе, ошондо ал акча болуп эсептелет. Мисалга бир адам айтат: "Би'тул китаба бил хамр" дейт. Китепти мен арак менен саттым дейт. Ошондо арак акча болду, китеп товар болуп калат.
би тамгасы кайсыл сөздүн башына келсе араб тилинде. Мисалы китепти акчага саттым, китепти сууга саттым, китепти компьютерга саттым дегениңизде, ошондо эмнеге сатсаңыз, ошонун аты эмне болуп калат? Акча болуп эсептелет. Мына ошондой болгон кезде соода эмне болот экен? Фасид болот. Бирок эгерде аны акча кылууга мүмкүнчүлүк жок болсо, тек гана ал товар катарында боло турган болсо, анда соода батыл болот. Мисалга, аракты эмнеге сатсаңыз, дирхам, динарга, акчага сатсаңыз, автоматически соода батыл болуп калат. Мисалга, азыр бизде магазиндерде көрсөңүздөр, толтура арактар турат. Мына ошол жерде өзүбүздүн мусулман бир туугандар эле иштеп атат. Бирок ошону сатып атат, алып атат, анын акчасын киришин иштетип атат. Ошол нерселер бүт арам жол менен кирген болуп эсептелет. Туура эмес жолдон табылган болот. Ошондой кыскасы арам жол менен акча табып жаткан агайыныбызга айта турган сөзүбүз, Кудай Таала миңдеген адал жолдорду коюп койгон. Сиз таза сууларды, суусундуктарды сатыңыз, сокторду сатыңыз мейли, кымыз сатыңыз мейли, же башкасынын бир жакшы адал нерселерди сатыңыз. Арам нерселерден эмне болушубуз керек? Алыс болушубуз керек. Себеби арак саттыңыз, ал соода батыл болот, ал акчага сиз эч чыкпайсыз, аны иштете турган болсоңуз, сиз арамды жеген болосуз. Ошон үчүн аябай соода саттык маселесинде этияттыкты сакташ керек. Эми бул эрежени түшүнүп алгандан кийин китебибизге кайталы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза кана ахадул ивадайни ау килахума мухарраман фал-бай'у фасидун кал-бай'i бил-майтати ау бид-дами ау бил-хамри ау бил-хинзири. Эгерде алмаштырылып аткан нерселердин, экөөнүн бири же экөө теңи арам кылынган нерселерден болсо дейт. Арам нерселерден болсо. Анда соода эмне болот? Батыл болот дейт. Арам кылынган нерсе дегени бул аят менен арам кылынганбы, же ижма менен арам кылынганбы, айырмасы жок. Кыскасы, арам кылынган нерселерден болсо, алмаштырып аткан нерселер, анда соода эмне болот экен? Батыл болот. Мисалга, калбайи бил майтати ау биддами ау бил хамри ау бил хинзир. Мисалга, арам өлгөн малды сатуу, канды сатуу, аракты сатуу, чочкону сатуу, булар эмне болуп эсептелет экен? Батыл соода болуп эсептелет. وكذلك إذا كان المبيع غير مملوك كالحر. Ошондой эле соода батыл болот дейт, эгерде сатылып аткан нерсе эмне болбосо? Менчик болбосо, бирөөдүн ээлик кылынбаган нерселерден болсо, эч кимдин мүлкү болбой турган болсо. Мисалга, азат адамды сатуу. Азат адамды сатуу бул шариатта эмне эмес? Шариатта мүмкүн эмес. Бул бирөөдүн мүлкү эмес, сиз аны саткыдай. Ошон үчүн мындай түр сооданы дагы эмне деп айтат экенбиз? Батыл соодалардан деп айтабыз. Ва бай'у уммил валади вал мудаббари вал мукатаби фасидун. Умми валад дегени бул кожоюнудан төлөгөн күңдү айтат. Мудаббарды, анан мудаббар дегени мен өлгөндөн кийин сен азат деген кул дейли. Үчүнчүсү мукатаб, кожоюну менен келишим түзгөн кул. Жылдын башында 1000 сом, акырында 1000 сом алып келсең, мисалга сиз азатсыз деген. Мына ушундайларды сатуу дагы эмне болот? Батыл соода болуп эсептелет. Мунун далилдери көп, ал жагына киришип кетпейли. Вала яжузу бай'у самаки фил ма'i qabla an yastadahu. Кармап алуудан мурун, аңчылык кылуудан мурун эмнени? Суудагы балыкты сатууга болбойт дейт. Себеби ал не дедик биз жана жокорда? Гайру мақдури таслим. Сиз аны не кыла албайсыз? Тапшырып бере албайсыз. Сиз ал түшөбү ал балык, түшпөйбү ал балык, сиз аны билбейсиз да. Ошондуктан аны сатуу эмне эмес? Мүмкүн эмес. Эми кармап туруп сатсаңыз, аш болсун. Эч бир проблемасы жок. Андан кийин, вала бай'у таири фил хава. Асманда учуп жүргөн кушту дагы сатууга эмне экен? Болбойт. Асманда учуп жүргөн кушту дагы сатууга болбойт. Бирок эгерде караңыз, такыр эле колуна бир жолу дагы кармай элек, тиги асмандагы кушту мен саттым десе, бай батыл болуп калат дейт алымдарыбыз. Бирок колуна кармап кайра коюп жүргөндө сатса, анда соода фасид болот дешет алымдар. Ал эми эгерде үйрөтүлгөн болсо, мисалга көгүчкөндөрдү, жанагы немелерди, бүркүттөрдү үйрөтүп коюшат го, чакырганда кайра өзү келет.
ошондой боло турган болсо, анда тапшыруу мүмкүн болгондуктан соода дурус болот деген дагы эмнелерибиз бар? Соода дурус болот деп алымдарыбыз айтышат. Алымдарыбыздын кээ бирлери ушундай пикирлерди айтышат. Вала яжузу байул хамли фил батни валан нитажу. Вала яжузу байул хамли. Хамылды сатууга болбойт. Мындайча айтканда, мына уйдун ичиндеги торпогун саттым деп айтуу эмне эмес экен? Мүмкүн эмес. Неге? Себеби ал торпок барбы ал жерде же жокпу, жөн эле шишикпи? Биз билбейбиз аны. Ал эсен аман төрөлөбү же өлүк чыгабы ал? Анысы да эле бизге белгисиз. Жанагы өткөндө айтпадыкпы, байул гарар деп. Мына ушул гарарлардын бири дал мына ушул болот да. Болуш, болбошу бул ыктымалдуу нерсе. Ошондуктан муну дагы сатуу эмес, мүмкүн эмес. Валан нитаж, нитажды дагы сатууга болбойт. Мындай айтканда, тактап айтканда, ошол уйдун ичиндеги баласын сатам деп атат да. Уйдун ичинде торпок бар, ошол торпок туулуп, андан торпок чыга турган болсо, мына ошону сатам деген түшүнүк дагы эмне эмес экен? Мүмкүн эмес болуп эсептелет. Себеби бул жанагы айтканыбыздай, бул не болуп эсептелет? Гарарлардын катарына кирет. Вала суфу ала захрил ганам. Койдун үстүндө турган, кыркылбаган жүндү сатууга дагы болбойт. Эмне себептен болбойт? Себеби бул жерде дагы жанагы сатыла турган буюм талаш тартышка албара турган бир маселеге айланып кетет. Мисалга, кыркылган болсо проблема жок, сата бересиз. Кыркылбаган болсо, мен каалайм, эмне кылышты? Түйдөн мен сатып алгансам, түйдөн кыркып алып узунураак бир пайда кылайын дейм. Тиги эйс айтат, эми бир аз үстүнүрөөк кыркыңыз дейт да. Же болбосом экинчи жагы бар. Мен сатып алгандан кийин аны дароо эле кыркпайм да. Балким ал мен сатып алгандан кийин бир коронун немесин сатып алсаңыз, мен анын баардыгын кыркып бүткүчөн бир канча күн өтүп кетиши мүмкүн. Ал күндөрдүн ичинде бир канча сантиметр эмне болушу мүмкүн, дагы миллиметр өсүшү мүмкүн. Ошондой нерселерге алып барат. Кыскасы, мына ошондой түрдүү бир себептери бар болгондуктан, койдун үстүндө турган жанагы жүндү сатууга эмне экен? Мүмкүн эмес болуп эсептелет. Вала байул лабани физдар. Желиндеги сүттү сатууга дагы болбойт. Сауыңыз, анан сатыңыз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы Дарул Кутни рахматулла алейхи риваят кылган хадисте эмне дейт? Эмчектеги сүттү чыкпайынча не кылбагыла, сатпагыла дейт. Сауып туруп, анан чакаңызга алып туруп, аш болсун эмне сата бериңиз. Бул дагы экинчи жагы, бул гарар болушу мүмкүн. Мүмкүн ошол эмчекте жөн эле бир жел турат да, же кан эле турат. Биз билбейбиз аны. Анын ичинен сүт чыгабы, эмне чыккандыгын биз билбегендиктен, аны сатуу эмне эмес экен? Мүмкүн эмес болуп калат. Вала яжузу байу зираин мин саубин. Жана бир кийимден дейт, бир кездемеден 1 метрини бөлүп сатуу дагы болбойт дейт. Бул кандай кийимдер? Жанагы бөлүп сатуу зыян бере турган нерселерде. Эгерде бөлүп сатсаңыз, ал кайра калганы жараксыз болуп калат. Мына ошондойлорду мындай бир чыканагыны бөлүп туруп сатуу эмес, мүмкүн эмес. Ал эми биздегидей кездемелер болуп 1 метрини бөлүп сатсаң, калганына зыяны тийбей турган болсо, анда соода эмне экен? 1 метрини бөлүп сатсаңыз дурус боло берет. Бул жерде калганы жараксыз болуп калгандыгынан мүмкүн эмес болуп жатат. Мисалга, мурунку доорларда кийимди мындай 3 метрден кылып коюшат эле. 3 метрден кылып. Неге? Себеби 3 метр кездеме бир көйнөк, бир иштан болууга эмне жарайт эле. Бир көйнөк, бир иштан болууга. 3 метр кылып коет. Эгер анын 1 метрин алып таштасаңыз, жанагы сиз көздөгөн нерсе не болбой калат? Табылбай калат да. Мурун ошондой бөлүп коюшат эле. Аны кырксаңыз, жарабай калат. Мына ошондой кырккан кезде зыян бере турган болсо, жараксыз болуп кала турган болсо, ошону эмне экен? Бөлүп сатуу эмес, мүмкүн эмес. Атайын эмне кылып койгон? Даярдап койгон да. Мисалга бир көйнөк тигүү үчүн атайын белгилеп, метрлеп туруп эмне кылып койгон? Ченеп даярдап койгон. Анан сиз алып туруп аны 1 метрини ортодон кырка калсаңыз, ал жагы не болуп калат? Жамачы болуп, жанагындай бири-бирине бириктирип немет кылган болуп калат да. Ортодон тигиштер пайда болуп калат, туура эмес болуп калат. Кыскасы, зыян бербей турган болсо, мына бизге базарга барсаңыз, 1,5 метрде эле кыркы бере берет, 1 метринде эле кыркы бере берет. Мындай неси жок экен? Зыяны жок бул сооданын. Вала байу жизин мин сакфин дейт.
Циз деген сөз бул мындай айталы, балка, старапила деп коелу. Мына ушул крышада турган, потолокто турган нерселерди сатуу дагы болбойт. Эмне үчүн буларды сатууга болбойт? Себеби буларды зыян менен гана сиз кардарга тапшыра аласыз. Жанагы нерсени бузушуңуз керек да. Бузуп үйүңүздү, крышасын бузуп, үзүп туруп анан беришиңиз керек. Жана балканы сатсаңыз же болбосо жанагы рейкаларны сатсаңыз. Ошондуктан бул соода дурус эмес дейт. Ва дарбатул қонис. Жана ошондой эле дарбатул қонис дагы дурус эмес дейт. Дарбатул қонис дегени бул балык кармаган кезде мисалга накидка турат да. Же тор турат дейли. Анан айтасыз, мен ушул накидканы бир таштайм, эмне чыкса ошону 10 сомго саттым дейсиң да. Бул да эле түшүнүксүз бир соода болуп эсептелет. Себеби ал жерде чыгышы мүмкүн, чыкпашы мүмкүн, жанагы сатып ала турган нерсе эмне белгисиз болуп калды. Ошон үчүн бул соода эмне эмес, дурус эмес болуп калат. Вала байул музабанати. Музабана соодасы дагы эмне эмес экен, дурус эмес болот. Музабана соодасы деп азыр өзү айтат мына. Ва хуа байут самари ала нахри би харсихи тамран. Бул дарактагы мөмөнү, божомол менен терилген, курулатылган кормага сатууду эмне деп коет экен? Музабана деп коет. Бул түр соодалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда эмне болгон. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келгенден кийин, пайгамбар болгондон кийин бул түр соодаларды эмне кылып койду? Тыйып койгон. Мына ушул түр соодалардын катарына кирет бул. Вала яжузул байу би илқоил хаджар. Илқоил хаджар деген соода дагы дурус эмес дейт. Илқоил хаджар дегендин мааниси таксырларым. Пайгамбар тыйган соодалардан бул. Илқоил хаджар дейт. Мисалга тиякта 3 кийимди коюп коет. 3 кийимди коюп коет. Сиз ташты аласыз да таштайсыз. Кайсыл кийимдин үстүнө барып түстө, уже соода бышты, сиз барып көргөндөн кийин жакпаса да алышыңыз керек. Соода келишими бышты деген болот. Кол бердиңиз, алдыңыз, саттым, сатып алдым деген болуп калат. Муну эмне деп коет экен? Илқаул хаджар деп коет. Сизде мындай ойлонуп көрүүгө, алайын албайын дегенге эмнеңиз калбай калат? Ыктыяр калбай калат. Балким сиз таштаган кезде эң начар сыпаттагы бир көйнөккө, неме кийимге барып түштү да. Балким ал сизге жарабайт. Кичине болуп калышы мүмкүн, чоң болуп калышы мүмкүн. Кыскасы сизге такыр эле жакпаган бир кийим болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул түр соода дагы эмне эмес экен? Дурус эмес болот. Ошондой эле муламаса соодасы дейт. Муламаса соодасы дагы эмне эмес экен? Дурус эмес. Муламаса соодасы деп эмнени айтат десе, муламаса дегени баянгы бир караңгы түндө же болсо кийим оролгон абалда болгон абалда экөө эмне кылат? Келишет дейт. Эгерде ушуну кармасак, соода эмне болду? Милдет болду. Кийин көргөндөн кийин биз жанагы жоюуга ыктыярыбыз жок деген бир келишимди түзүп, түндө билбей эле туруп кыскасы бир кийимди кармайт да сатып алат да. Кармадыңыз, бүттү. Ошол кайсыл кийимди кармадыңыз, ошол сиздики. Бар экен. Сиз калайсызбы, калабайсызбы, ошол сиздики болуп калат. Ошол түр соода дагы эмес, мүмкүн эмес дейт. Бул эми мурунку доолордо эмне экен? Мындай нерселер эмне болгон. Ошондой эле бул жерде мунабаза дагы деген соода бар. Мунабаза деген. Мунабаза дагы бар. Мындан дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылган? Тыйган. Ал бул китебибизде келген эмес, башка фик китептерде келет. Бул жерде айтканымдын себеби жанагы хадисте ушул 3 түрдү тыйган да. Мунабаза дегени булар келишим түзөт да. Мен сага кийимди таштайм, сен мага таштайсың, бүттү, соода бышты дейт. Анан мен алам да бир кийимди ага ыргытып ийем, ал мага бир кийимди ыргытып ийет. Карабайбыз да. Эч бир укугубуз жок. Ал мага таштады, мен ага таштадым, бүттү, соода бышты. Соода келишими бычылды болот да. Эки жака басып кете беребиз. Балким ал кийим мага кийин жарабай калат. Мен бекерден эле бир соода келишимине кирген болуп калам да. Кыскасы ушундай соодалар эмне эмес экен? Мүмкүн эмес дейт. Вала яжузу байу саубин мин саубайни. Эки кийимдин бирини сатууга эмне дейт? Болбойт. Бул хияру таъин деп коет да. Хияру таъин дегени мына ушул эки кийимдин бирини мен кимисин тандасам сатып алам деп айтпастан эле жөн эле ушул эки кийимдин бирини саттым деп коет. Эки кийимдин бирини саттым деп койду. Мындай тандоого эмне берген эмес? Бербей туруп эле ушинтип айткан болсо бул соода дурус эмес. Неге? Себеби сатып ала турган буюм эмне болуп жатат? Белгисиз. Кимисин айтып жатат? Кайсынысына. Бирок бул качан? Эгерде жанагы кийимдер ар башка боло турган болсо, бирок бирдей коллекция дейбизби, не дейбиз болсо, бирдей сапатта болсо проблемасы жок бул жерде да.
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يُؤْتِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ بَاعَ أَمَةً عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِدَهَا فَالْبَيْءُ فَاسِدٌ. Bu joqorida aytgan şartlarımızın biri keldi. Qaysileri dal savdo kelishimini tuzgan kezde savdo kelishimine dal kelbegen şartlarni qo'yu. Mına oşol ereje keldi. Bunday tür savdolar fasid savdo bo'ladi. Misaliga bir adam quldu satdı deydi buna. Egerde kimde kim quldu satıp bunday şart koydu. Men oşol quldu sağa satam, sen bunu azat kılasın dedi. Emi bu savdo kelishiminin talabına karşı da men satıp algandan keyin al men ixtiyarim, men qalasam onu satışım gerek, qalasam qo'yishim gerek. Biroq oşonda şart koydu. Je bolosam mudabbar kılasın dedi. Je mukatab kılasın dedi. Je küngli sattı da ummi valat kılasın dedi. Bunda savdo emne olup kalat? Fasid bolup kalat. Sebebi bularning bardығы emneken savdo kelishiminin talabına ılayık kelbegen bir emneler şartlarını qo'yib bo'ladi. Bu yerde savdo kelishiminin şartları taksın. Birinci şariat talabına layık gelip saltta dagın salt bolgon bolsa ana ruhsat beriledi. Urfta bar bolsa, talaş tartışqa sebepçi bolboy turgan bolsa, oşondo anan al şartlarınız emne bolot, durus bolot. Mina misalga bizdin doğruda bir kompüter satıp alayın deseniz, siz emne dep koyot? Mana sattım, sizge 3 yıl garantiya. Uşol 3 yılga şen bozulsa men emne kılıp berem? Jasa berem. Bu eldin ortasında tradisiya bolgon, saltqa aylangan bir emne, talaş tartışqa albay turgan bir masele. Oşondan bu probleması yok. Biroq janaga aytkandarыбыз bu savdo kelishiminin talabına takır emnes, dal kelbeyt. Oşon üçün bu dürüs emes. Wa kazalika law ba'a abdan ala an yastakhdimahu al-ba'i'u shahran aw daran ala an yaskunaha al-ba'i'u muddatan ma'lumatan aw ala an yuqridahu al-mushtari dirhaman aw ala an yuhdiyahu lahu. Oşonda ele savdo fasid bolot deydi. Egerde quldu satsa biroq emne dedi? Biroq bir ay men işletim dedi. Janağı şartta satkandan keyin satıp kardarını mülküne kirет, al kalasa sizge berет, kalasa berбейт. Ошол шарт табылбады. Же коросун сатты, мен bir белгилүү мөөнөткө жашап туруу шарты мен сатты. Мен үйүмдү саттым сизге, бирок bir ay жашап турайын деди. Же болсом сатты, эмне деген шарт менен сиз мага дагы акчаны берип турасыз, карызга берип турасыз деп сатты. Же болсом мен сизге сатам, сиз мага эмне бересиз, белек бересиз деп сатты. Мына ошондой шарттар менен сата турган болсо, бул savdo келишиминин талабына ылайык келбегендиктен бул savdo эмне болуп калат экен? Фасид savdo болот. Болбосо бардык шарттар эмне болду азыр? Табылды. Бардык шарттар табылды. Сатуучу кардар, акылдуу, эстүү, балагатка жеткен бүт сыпаттар табылып атат. Болгону savdo талабынын эрежесине не болбой келип жатат? Төп келбеген шарттар коюлуп жатат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы наха ан байин ва шартин, шарт коюп сатуудан тыйган. Savdo келишимине төп келбеген шартты коюп туруп, savdo келишиминин талабына коюп туруп сатуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйган экен. وَمَنْ بَاءَ عَيْنًا عَلَى أَنْ لَا يُسَلِّمَهَا إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْءُ فَاسِدٌ. Eğer de bir adam bir buyumdu sattı, bir oğlum ne dedi? Men ayının başına çeyin, men sizge ne kılbayım bul buyumdu, beribey turam dedi de. Bolsa da dagı ne olup kalat? Fasid bolup kalat. Düşünüze qarasаңыз, bu sattım, bir o tavardı beribeyim deyip jatat da. Bu ne degen savdo? Savdo kelişim erejesi qanday? Siz satıp algandan keyin daroo siz satıp kardarga tapşırışыңыз керек da. وَمَنْ بَاءَ جَارِيَةً اَوْ دَابَةً اِلَّا حَمْلَهَا فَسَدَ الْبَيْءُ. Yani kimde kim bir küngü satsa, bir ayvandı satsa, ayvandı. Birok içindeki balasını satmasa, satpayım dese. Anda savdo ne olup kalat ken? Fasid bolup kalat. Mesela dedi de, ben küngü sattım, içindeki balasını satpayım. Je olsa mına uydu sattım, torpağını satpayım içindekini dese. Mına oşonda savdo ne olup kalat ken? Fasid bolup kalat. Kıskası bu yerde bir mesele emne de? Mesele kayсыл nerseni özünü жалгыз kelişim tüzüp satууга болбосо, аны жанагындай истисна кылуу дагы болбойт. Сатам, бирок мунуну сатпайм деп айтууга дагы не болбойт. Эми кана баланын эненин ичиндеги баланы сатууга болобу деп, күңнүн баласын болбойт эле. Уйдун ичиндеги торпогун сатууга болобу деп болбойт. Ошондуктан илля деген сөз менен бирок мына ичиндеги торпогуну сатпайм деп айтуу дагы эмне эмес экен? Дурус болбой калат. Аллах таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.